кайсы процесс боюнча чакырганын билген эмесмин. Анан жанакы мага чакыруу барага келгенде сураган болчумун. Эмне сот экенин десем, алар да билбейт. Мына биздин Свердлов районунун кызматкерлери келген экен. Бирок ал жерде Адахандын соту болуп аткандыктан мүмкүн ошого болсо керек деп өзүм анча-мынча документтеримди ошо ала бардым эле. Эгер ошо болуп калса көрсөтүп айтып берем. Чындыгында Адахан Кимсанбаевдин сотуна күбө катары чакырышыптыр. Ошо сотто катышып, мурунку баягы тергөө учурундагы берген маалыматтарды тастыктап бердим. Себеп дегенде алар ушу мурунку бергениңизди тастыктап бере аласызбы дегенден кээ бирлерин унутуп калыпмын, окуп бергенче да окуткандан кийин да баарын тастыктайм. Ошондой болгон деп жана мурунку айткандардын бардыгын эч бир мындай кошумча алымча кылбай, болгону болгондой айтып, картадан көрсөтүп бердим. Жана биринчи ошо келишимге 2004-жылы Танаев жана протоколго кол койгон да. Ошо кол койгондо жанакы мөөнөтү аренда төлөмү жазылган болчу. 49 жылга анан $1 деп. Эки тараптыкы тең. Ошону анан кийин ошол эле революция болуп кетип Бакиев келгенде ошол эле Танаевдин кол койгон документине Танаевдин ордунда өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу катары, өкмөт башчы катары Бакиев келишимге кол коюп келген. Бул 18 май 2005 жыл болгон да. Андан кийин 2009 жылы чындыгында Танаев эмес, Чудинов премьер-министр болуп калган. Ошо Чудинов протоколдор койгон. Мен ошол жерде элден да кечирим сурайм. Чудиновдун фамилиясын Танаев деп жана мурунку боюнча айтып коюпмун да. 2009 жылы 18 майда, кийин 22 июлда, анан биринчисинде 225 распоряжениясы, экинчисинде 378 распоряженияга Чудинов мырза жана протоколду бекитүү боюнча кол коюп, ошондо транспорт министрине укук берген, кол коюган. Мен ошону айтып атып, Танаевдин фамилиясын айтып коюпмун. Дагы кайталап коеюн. Танаев эмес, Чудинов мырза ошол протоколдорду бекитип, өзүнүн буйртмасын чыгарган. Бакиев кол койгон документ, мен сотто дагы айттым. 2006 жылы февраль айында ратификациядан өткөн. Жогорку кеңеш аны бекитип берген. Ошо жогорку кеңештеги депутаттардын бардыгы бир колдоп берген. То есть ошол документ жанакы 49 жыл анан $1 деген сөздөрдүн бардыгы ошо келишимдин ратификация болгон келишимдин 5-беренесинде бекитилип, мындай бетондолуп, айтылып, убада берилип калганда. Бир гана нерсе айырмасы. Кийин 2008 жылы Худжанка Бакиевди кайтып чакырганда 3 жылдан кийин жанакы келишимге кол койгондон кийин, бирок ратификация болгондон кийин 2 жылдан кийин кайтып Худжанка чакырып, алар жанакы 3,5 километр участоктун ордуна башка жерди берелик. Себеп дегенде биздикилер дарак мындай дарактарыбыз өсүп кетти, чоңоюп, кээ үй салып алды, элдер каршы чыгып атат. Анан башка жерден берелик деп макулдугун алып, ошол жерде 2008 жылы макулдугун алып алгандагы ошол гана Сурктун түндүгүнөн өтө турган жолду жана Чоркунун түштүгүнөн өтө турган, Орто Боз менен Көкташка өтө турган жолдон 275 метр участокты реконструкцияга берүүгө алар макулдук болуп, ошого протоколго Чудинов мырза кайталап коеюн. Жана 18 май 2009 жыл жана 22 июль 2009 жыл кол койгон. Ошо кол койгондон кийин гана Адахан Мадымаров мырза барып чатак чыккан да, анан ошолорду басуу боюнча жана 2 протоколго кол коюп келген. Вот көпчүлүгү ушул маселеге мындай көңүл бурбай жүрүшөт да, же окубайт, анан бирөөлөрдүн айткандарын кайталап дагы бир нерселер кошуп, туура эмес маалыматтар кетип атпайбы? Адахан кол койгон протоколдордун 2-3 марттагы, 1 ноябрдагы протоколдун маңызы ал айтып турат.
жанакы жолдун салуу эрежелерин тастыктап бизге дипломаттык канал аркылуу белгилеп атат. Кандай эреже менен салыш керек? Себеби дегенде биздин жанакы строительный машиналар бар, жумушчулар бар, ошолордун баары тактап берилген. Экинчисинде 3-марттагы номер 5 протоколунда эң эмеси негизги ушул болуп атат да. Ал жерде айтып атат Адахан Мадымаров. Тажик тарап дейт, жанакы эки президенттин кол койгон 2005-жылкы келишимдердин пункттарын аткаруу максатта тажик тарап кыргыз тарапка 49 жылга $1 аренда бере турган участогыңарды 275-ти тактап белгиленген мөөнөттө аныктап бергиле деп атат. Бул жерде берүү деген жок, наоборот бизге бере турган жериңерди аныктап тактап бергиле деп гана жазып атат да. Болгон ошол, анан башка жок. Мына ушул сөздү көптөрү ар кандай ыкмада колдонуп атпайбы? Бирөө берип койду дейт, бирөө сатып койду деп атат, бирөө мына ушул кылды. Ал наоборот, алардан айтып атат, ай бере турган жериңерди аныктап тактап анан бергиле. Белгиленген мөөнөттө, установленный порядке, белгиленген тартипте, определите деп кыргызча аныктагыла да, туурабы? Аныктап бергиле деп гана наоборот талапты коюп мындай айтып атат. Аны мен сотто айтып бердим, ай талапты коюш деп атат. Андан башка дагы эң негизгиси эмне үчүн Адахан Мадымаровго мындай туура эмес иш козголду деп мен айтып атам. Ошол Адахан аныктап бергиле деген сөздөн мурун жанакы түшүнүктүн протоколдору, анан кийин транспорт министри Сулайманов кол койгон келишимдер, протоколдор. Алардын бардыгы ишке ашкан эмес. Маселе жок. Анан жок маселеге иш козгобойт да эч ким. Бул ГУШда туруп атат да. Себеп дегенде 11-жылы 10-майда анда мен депутат жана комитеттин төрагасы катары биздин комитетке түшкөн. Анан мен интервьюмда да мурун айттым эле. Ошол комитетте депутаттардын бардыгы бир добуштан муну жокко чыгаруу боюнча колду көтөрүп, биз жокко чыгарылсын, ошол келишимге кол койгон адамдардын баары жоопко тартылсын, улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт деп туруп чечимди чыгарып, кийин аракет кылган менен ошол ойдон аткарылбай артка тартып кеткен. Демек маселе жок. А жок маселеге бир дагы мыйзам иш козгогонго мындай уруксат бербейт, ал туура да болбойт.